Саламатсыздарбы? Сиз түшүнгөндөй эле бул видеодо тилди кантип туура жана тез үйрөнүүгө болоорун айтып бергенге аракет кылам. Бул айтыла турган кеңештерди өзүм колдонгом, азыркы убакытка чейин колдонуп келем. Өзүм 5 тил билем, анын ичинен экөөсүн азырынча орто деңгээлде. Албетте бул кеңештерде мага тил үйрөнүүдө чоң жардамын тийгизген. Андыктан баштасак. Учурда каналга катталгандардын саны 3700-гө жетейин деп калды. Катталгандарга чоң рахмат. Каттала элек болсоңуз баскычты басып коюңуз. Сиздерге оңой, мага болсо стимул болот. Мен деле сиздердей болуп англис тили менен мектеп учурунда таанышкам. Жана бул таанышуунун пайдасы көп деле тийген жок. Мектептин окутуу системасы начар жана жаңыртууга муктаж. Учурдагы система тилди үйрөтүүнүн ордуна тесттерди өтүүгө даярдаган сыяктуу. Сиз да мектеп системасынын курмандыгы болуп, тилди үйрөнүү үмүтүңүздү такыр эле үзүп салган болсоңуз, сарсанаа болбоңуз, дагы үйрөнүүгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ошол процесске көңүлүңүздү бурсак. Билесизби, Америкада жашаган адамдын 14% эркин сүйлөп, бирок окуганды жана жазганды билишпейт. Ал эми Индияда бул көрсөткүч 25%-ды түзөт. Албетте, өкүнүчтүү көрүнүш. Бирок бул тилдин табиятын көрсөтүп жатат. Тагыраак айтканда, сизге кайсыл бир тилде эркин сүйлөө үчүн эч кандай китептер кереги жок. Сиздин оюңуз кандай? Эгер мектепке барбай, этиш деген эмне, баяндооч деген эмне экенин билбесеңиз, кыргыз тилинде сүйлөй алат билиңиз. Жооп баарыбызга белгилүү. Анткени кайсыл бир тилде эркин сүйлөө анын эрежелерин билүүдөн көз каранды эмес. Жок, мен сиздерге баардык китептерди ыргытып жиберүүңүзгө чакырбай элемин. Сиз бир гана китептер тилди үйрөтпөйт экендигин, алар бир гана жакшыраак сүйлөөгө, сүйлөм түзүүгө жардам берерин түшүнүшүңүз керек. Ошондуктан тил үйрөнүүдө алтын эреже алгач практика, андан соң теория. Бирок кандай практика бизге керек? Жана эч нерсе билбесең, кантип сүйлөп башташ керек? Бул суроого жооп бериш үчүн өзүбүздүн кичинекей кезибизге кайрылсак. Ата-энеңиз сүйлөгөн тилди үйрөнүү үчүн эмне кылдыңыз эле? Угуп, кайрадан кайталоого аракет кылчуңуз. 2016-жылы изилдөөнүн жыйынтыгы жарык көргөн. Ал жерде лингвисттер биз сүйлөгөндү угуу аркылуу үйрөнөөрүбүздү аныкташкан. Бул мектептин сөздөрдү жаттоо системасына салыштырмалуу алда канча эффективдүү экен. Башкача айтканда, тилге толугу менен батуу, угуу жана сүйлөө китептеги күнүгүүлөрдү жазуудан жакшыраак. Практика теорияны ар дайым жеңип келет. Бирок эмне үчүн? Аны түшүнүү үчүн биз бала кезибизге басууну үйрөнгөнүбүздү мисал келтирели. Сизге ата-энеңиз кандай күч менен кайсыл буручта бутту коюуну көрсөткөн жок. Сиз башкалар кантип басып жүргөндөрүн карап, кайталаганга аракет кылчуңуз. Албетте, физика маанилүү илим. Жана аны окууга татыктуу, бирок басууну үйрөнүүдө эмес. Басууну үйрөнүүдө басууга аракет кылыш керек. Тилди үйрөнүүдө дагы ушундай. Кантип тил чөйрөсүнө батуу керек? Мисалы, фильмдерде кайсыл тилди үйрөнгүңүз келсе, ошол тилди көрүңүз. Башында астында котормосу, субтитрлар менен көрсөңүз болот. Бирок котормосу жок көрсөңүз жакшыраак. Албетте, алгачкы 2 ай эч нерсени түшүнбөшүңүз мүмкүн. Бирок андан кийин фильмдин жок дегенде жарымынан көбүн түшүнүп баштайсыз. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, бул аркылуу тилди түшүнүүңүздү 17%-га жакшыртасыз. Жалаң гана уга бербестен өзүңүз дагы сүйлөгөндү үйрөнүшүңүз керек. Ошого байланыштуу практиканын экинчи бөлүгү дагы бар. Укканыңызды кайталаңыз. Мен бул техниканы туура техникасы деп атаймын. 2015-жылкы изилдөөгө жараша туурап кайталоо техникасы акцентсиз сүйлөөгө жардамы эбегейсиз чоң экендиги аныктаган. Мисалы, кыргыз тилин үйрөнүп жаткан америкалык адам үчүн Кыргызстанда келип, кайсыл жерде дегендин ордуна каерде деген сөздү укканда түшүнбөстүк пайда болот. Кайрадан адамдар бири-бири менен баарлашкан кыргыз тилин үйрөнүүгө туура келет. Практикалык этаптын 3 бөлүгү. Теорияны окуп жана сөздөрдү жаттоо. Бул маанилүү кадамдардын бири, бирок жогоруда айтылгандарга салыштырмалуу приоритети боюнча аякы. Бул этапта ар кыл техникалар кошула баштайт. Мисалы, грамматикалык күнүгүүлөрдү аткаруу, уктаар алдында сөздөрдү жаттоо, интервалдык жаттоо методун колдонуу. Акыркы изилдөөлөргө ылайык интервалдык жаттоо эң эффективдүү деп табылган. Албетте, азыр анын баарын айтып отурбайм, бул үчүн башка видеолор бар. Менин максатым булардын баардыгы сөзсүз аткарууга керек болгон шарт эместигин көрсөтүү. Андыктан күн сайын үйрөнгүңүз келген тилдин чөйрөсүнө батыңыз. YouTube'да ошол тилде видеолорду көрүңүз, фильмдерди көрүңүз. Чет элдик сайттарда окуңуздар, Talking Club'дарга барыңыздар.
Ошол нотада сиздер менен коштошмокчумун. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Чет тилдерин үйрөнүүдө ийгиликтерди каалайм.